Анда буга чейин айтып өткөндөй эле таңкы мейман түрмөбүзгө Омарды чакырып алалы. Келиңиз. Омар, келиңиз. Келиңиз. Хош келипсиз бул жактан. Орун алсаңыз болот. Биз сиздин көрөрмандарыңыз, теле көрүүчүлөр дагы сизди сагындуу болуш керек. Жакында мен да сагындым. Чыгармачылыктан бир аз алыстап кеттиңиз, бирок жакында ушул патриоттук эле негизде бир жакшы чыгарманы даярдадыңыз. Мекеним менин деген. Ошондон баштасак. Ушул бир обон бар болчу. Деп анан ушуга не жөнүндө жазсам, эне жөнүндө жазсам, эне да болгон жок. Сүйүү жөнүндө дагы мындай обон эметкен жок. Анан кичине патриоттукка мындай жакыныраактай сезилди да. Анан кийин ошого мекеним менин деген эметсем окшошту. Анан Акбар менен чогуу отуруп, припев бар болчу, анан куплеттерин отуруп чогуу жаздык. Клип тартылган, даяр, Кудай буйруса, патриоттук клип. Ушул Кыргызстан, эми билбейм, обон жагынан Кыргызстанга жетеби, жетпейби, бирок канча дагы чын жүрөктөн жазылды. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөктөргө жетет деп ишенем. Буйруса, Ооба. Негизи баягы өзүңүз айтпадыңыз, жүрөктөн чыккан нерсе гана жетет депчи. Кээде эми болот чыгармачылыкта мындай үстүртөн. Ооба. Баягы сүйбөй туруп деле жазып коет акындар. Сүйөм, күйөм, сагындым деп. Бирок чыныгы сүйүп, күйүп жазганга эч нерсе жетпейт да. Ооба. Кыйналып ушундай. Туурабы? Жашап туруп жазган. Жашап. Жасап жазгандан жашап жазган сонунда. Ошондой ырлар, мыктырлар кайсы учурда жаралып калат? Бирок мен ойлойм, ушул мисалы кээ бир хиттерди караганда адамдар эми балким кээ бир профессионалдар ошо именно ошол жашап бар анда акындын дагы, ырчынын дагы жашоосу ушундай бир муң кайгыга баткан бир жашоо болуп калат да. Көпчүлүк ырлар баягы кыйынчылык жөнүндө, жетпей калган жөнүндө, вроде аял менен, балдар менен жакшы жашап жүрөт, бирок ошо аткаруунун менче ошол баягы чеберчилиги болуш керек деп ойлойм да. Бирок сөзсүз түрдө эгер адам жашап жаткан болсо, менче аны аткарбастан эле ошону просто ырдап коет деп ойлойм да. Аткаруучу үчүн жеңил да. Эгер мисалы Кыргызстанымды жазган себеби бул 2010-жылы жана биздеги коголаң окуялар болуп атканда аябай ичимен бир ызаланып, эме болуп, ушул сыяктуу бир сезимдер менен кичине патриоттулук ойгонуп, анан жазган чыгарма болчу да. Ошондуктан керекпи арнайым жаным деп баягы чын жүрөктөн ырдалган. Анан ушул бияктан да оператор байкебиз айтып атат, маршруткадан кетип баратып, угуп аябай көзүмө жаш алгым келип кеткен депчи. Анан мен ойлойм, ушул чыгарма жөнүндө айтсам болот, себебинде бул чындап ошол кезде жашап, ичимден баягы ошол нерсени өзүм аркылуу өткөрүп анан ырдалган чыгарма болчу да. Баракелде. Айтсаңыз, ошол мындан көп билгери Юрмалада жеңген Омар, Алла Пугачеванын жылдызын алган Омар, анан бүгүнкү күндө бір үй бүлөнүн башчысы, эки баланын атасы болдуңуз. Омар өзгөрдүбү? Кандай өзгөрүүлөр болду? Ал кезде бир 75 килограмм болсом керек, азыр 88 килограмм болуп калдым. Вес жактан да өзгөрдүк. Физикалык жактан эле. Анан албетте тамаша, бирок сөз түрдө менче өзгөрүп, адам өзгөрбөсө өзү болбойт болуш керек. Себептен да убакыттын өтүшү менен, көз караштын алмашы менен, жашын жогорулашы менен адам сөз түрдө өзгөрөт. Кандай болуп өзгөрдүм так айтып бере албайм, бирок менче кичине улураак болуп калсам керек. Жакшы. Биздин жогорудагы келген меймандарыбызды айтып атпайбы? Жана чыгармачыл адамдар, саясатчылар келди, юристтер келди, академиктер, анан чет мамлекеттерге, ошол Европада болобу, же бул коңшулаш Туркия сыяктуу өнүккөн мамлекеттерде өнөр адамдар өзгөчө баягы элибиздин жүзү да, мына сиздер.
анан ошолор мыйзамды өтө сактайт экен депчи. Мисалы ошо чет мамлекетте эле белгилүү адам мыйзамды бузуп койсо ал абдан таанылат, билинип калат, Анан биздин өнөр адамдары, биздин Кыргызстанда мыйзамга кандай ошол мыйзам дегенде эле бизге ГАИ неге жол мыйзамдарын элестетебиз. Бирок сөзсүз түрдө менче мыйзам жалпыбыз үчүн бир. Эч ким мыйзамдан жогору турбаш керек деп ойлойм. Себебинде Кыргыз Республикасынын ушу конституциясы жалпы ырчыларга өзүнчө, дыйканга өзүнчө, юристке өзүнчө, депутатка өзүнчө жазылган эмес. Тегиз бирдей, бирдей. Анан анын иштеши ошол маселе болуш керек. Анын иштеши бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде экенин баягы адистер көрөк эме берет, эл деле эметип турат болуш керек. Бирок мен чын жүрөгүмдөн ишенем, баягы өнүккөн өлкөлөрдө мен мисалы 2009 жылы Бостонго барганда ошол жакта мэрди жөнөкөй эле гаишник токтотуп камера отуруп салганда, камап койгонда, анан ошол эме болуп мэр өзүнүн должностунан түшүп ошондой чоң бир ситуация болгон экен да. Анан кийин мен ошону абдан таң калгам. Бизден эле жөнөкөй май кызматкери мэрди токтотуп туруп тартып ошойдон баягы должностунан түшүрүп койгон эми аз кездешет, бирок бул закондун күчү болуш керек деп ойлойм. Мыйзамдын күчү, ошондуктан мен да чын жүрөгүмдөн өзүм өлкөмө ушундай бекем мыйзамды каалар элем. Рахмат. Жакында чет өлкөгө барып келдиңиз, Америка Кошмо Штатына. Мына ошол жакта андан бөлөк да башка өлкөлөргө да бат чыгып турасыз. Ошол мыйзам жөнүндө көрүнүштөрдөн айтсаңыз. Мыйзам эми бизде баягы тигил бул деген агы карасы же болбосо таанышым деген жок. Ал жакта бир эле мыйзамды баягы мыйзам коргоочулар, бул полицейскийлер, бир эле авторитет бар да. Анан чындап эле эл баш ийет, эл мыйзамдан коркот, мыйзам бузбайлы деп ошого аракеттенишет. Анан менимче бул ошол мыйзамдын иштегенин эң бир жакшы көрүнүшү деп ойлойм. Биз жаш өлкөбүз, аз-аздан келатабыз деп ойлойм. Баягы элдин аң сезиминин өзгөрүшү менен, экономиканын көтөрүлүшү менен мен ошо мыйзамдын иштеши бул экономиканын көтөрүлүшүнө түздөн түз байланыш бар деп ойлойм. Себебинде кээде өлкөдө коррупция көп болот, коррупция бар жерде менимче закон иштебейт да, мыйзам иштебейт. Жакшы, Кыргызстаныбыз ошол мыйзамдарда да жазылган да, жана жазылган мыйзамдарда да, жана атам замандан келаткан мыйзамдарда да бар да, табиятты сактоо. Кыргыздын өзү табиятты сактаган эмес, чөптү баскан эмес, гүлдү аяган, сууну арык салган, будактын көзүн ачкан дегендейчи. Анан ушуга мен эмнегедир билбейм, чыгармачыл адамдар ошо табиятты мындай жөнөкөй адамдарга караганда өтө аяр мамиле кылса керек депчи. Мына артыңызда жоогазын гүлдөр кыпкызыл болуп турбайбы? Ооба. Ушу Алтын Ордодо жашайм, ошол жакта да аябай жакшы. Табият кандай таасир береби? Чыгасызбы табиятка? Сөзсүз түрдө негизи эле биздин жумуш ушул ырда, кээде кафеде, кээде баягы элдер билип аткан жерде ырдап, анан кээ бирлер кафеге барып эс алышат. Биз кафеден чарчап келип, тескерисинче мындай достор менен көрүшүп, мындай ушу жаратылыш жакка чыгып, ошол жакта отуруп убакыт өткөргөн мен үчүн өтө жагымдуу. Акыркы убакта өзүм үй бүлөм менен мангал алып алам, кичинекей шашлыктарды жасап, ошо балдарыма жасап берген мен үчүн чоң рахат. Сөзсүз түрдө табият менен адам баягы манасын жетип алышатындай ширеленишкен бир мамиледе болуш керек деп ойлойм да. Мамиледе болуш керек. Көздүн карегиндей сактап, бул биздин эң чоң байлыгыбыз деп билем. Ушул жерден дагы бир суроо болуп калды Нургуз. Сиз айтып калбадыңыз, балдарым менен деп, бул жакшы нерсе. Табиятка алып чыгып, жаңы эле сиздин алдыңызда Айзада келип кетти. Япониядан кеп салып берди да. Японияда балдарды тарбиялоо. Кичинесинен эле ошол баш мыйзамды, мындай кагазга жазып, ошондон баштап тарбиялайт. Ыйыкта баш мыйзам бар. Анан балдарыңызга кандай тарбия берип атасыз? Ата катары. Менче атанын балага берген тарбиясы бул өзүнүн жүрүм туруму болуш керек. Себебинде көпчүлүгүбүз жакшы сөздөрдү айтып тарбиялайбыз дейбиз, акылдуу сөздөрдү айтып, бирок миң уккандан бир көргөн деп ойлойм.
өзүмдү жакшылап оңдолсам буюрса мен көргөн балдарым сөзсүз түрдө жакшы жол менен чоңоюшат деп ишенем. Демек өзүңүз үлгү болушуңуз керек экен. Сөзсүз түрдө себеби дегенде кылба деп туруп өзүң кылсаң анда сөзүнүн деле өтүмү болбосо керек. Үй бүлө тууралуу сөз болуп калды да, ушул темада эле уласак, айтсаңыз, сиз үй бүлөнүн башчысыз, анан үй бүлөдө мындай өзүңүздүн чыгарган мыйзамдарыңыз барбы, чектөөлөрүңүз барбы? Балдарыңызга, жубайыңызга кандай баягы принциптери бар омардын? Жубайымдын мага берген чектөөлөрү бар деп коеюн. Тескерисинче. Ошо кечке 11ден кечикпе деген сыяктуу. Тамаша, албетте менимче баягы жазылган мыйзам бар. Анан баягы байке айткандай табияттын мыйзамы дегендей адамдын жүрүм туруму, адеп, ахлагы, салттуу мыйзам, элдин оозундагы мыйзам, баягы көмүскөдөгү мыйзамдар бар деп ойлойм. Ошол мыйзамдарды сөзсүз түрдө адам баягы жазбаса дагы туюп ичинен сезип эле аткарат деп ойлойм да. Бул мыйзам эмес, бул жоопкерчилик окшойт. Жоопкерчилик өзү мыйзамда, мындай деле мекен астында жоопкерчилик, бул мыйзам. Ал эми баягы адам өзүнө болгон жоопкерчилик, бул адеп ахлагы деп ойлойм. Ошондон эми чектөө деле конкретный жок, бирок сөзсүз түрдө баягы жакпаган нерселер болсо, ошол баягы бирибиздин көңүлүбүз, бирибизге болгон чектөө болуш керек. Жакшы. Жакшы, негизи эле Омар эми чыгармачылыкка кайтып келсек да, ырга. Биз өзгөчө мен улуу мундун өкүлдөрүнүн катарына кирем да, анан биздин убакта саналуу эле оончулар, саналуу эле ырчылар бар эле. Ошолордун ырын, алардын ырын дагы деле ырдап келе жатышат. Анан бул жаш муундарчы көп эле ырдап аткансый, бирок эсте калганы аста. Мисалы Ырысбай Абдыкадыровдун жана Сагынуу же болбосо Издейм сени, Асанкалай агабыздын, Түгөлбай агабыздын ырларындай баягы керемет ырлар аста бар, жок дебейли. Анан ошондой ырларга умтулуш үчүн эмне керек? Жакшы баягы элдин жүрөгүндө кала турган агаларыбыздын чыгармалары, эми Кыргыздын тарыхында кала турган чыгармалар, алар акча үчүн эмес, биз азыр шоу бизнес болуп калбадыбы? Мисалы азыр ырчы болом деген адам кандай ырчы болот? Биринчи ырдайт, анан аты чыккандан кийин акча да табыш керек өзүнүн чыгармачылыгын жүргүзүш үчүн да. Себеби дегенде баардык нерсе бүгүнкү күндө акчага такалып атпайбы? Анан кийин тойлорго ылайыктап ыр жазат. Анан тойдо кандай дыктыс деген ритмдеги ырлар жазыш керек болот. Бийлегенге ылайыктуу. Анан ошон менен менимче кичине баягы оор чыгармалар, оор мындай кантип айтсам мындай салмактуу чыгармалар чыкпай жатат деп ойлойм. Бирок мен дагы кээде азыркы чыгып аткан чыгармаларга өзүм түшүнбөйм да. Ырчы болсом дагычы. Себеби дегенде табит баягы муундун өзүнүн табити болот окшойт ар бир муундун. Улуу муундун табиттерин мисалы Асанкалы Керимбаев агаларыбыз балким Токтогул атабыздын убактагы чыгармалары алар үчүн башкачараак угулгандыр. Андан кийинкилерге ушундай башкача угулат окшойт да. Анан азыркылардын чыгармаларын мен дагы өзүм трэптерди ушул маңызсыз ырларды эмнеге хит болуп кетет деп өзүм таң калып кетем да кээдечи. Мындай вроде маңыздуу ырлар жазсаң алар чыкпай калат, жөн эле ырдап койсоң ошолор мындай хит болуп кетет. Анан ушул менимче ушул ар бир убакыттын, ар бир муундун өзүнүн бир табити болот окшойт. Өзүнүн заманына жарашабы балким. Анан сөзсүз түрдө бизде ушул концерттер азайды, тойлор көбөйдү. Ырчыларды концерттен эмес, тойлордон көргөн үчүн дагы ырчылар тойго ылайыктуу чыгармалар жазган үчүн салмактуу чыгармалар кескин азайды. Мына өзүңүз айтып калбадыңызбы? Ошол жерден бир суроо чыгат да, Токтогул аталарыбыз, кадимки эле Токтогул сатылган залка. Ошол кишинин керемет ыры бар, өмүр деген. Ат арыбас болсочу, жаш карыбас болсочу, жаратканы чын болсо, жай-жайына койсочу. Ушул ырды мындай жеңил кылып деле ырдап койсо болот. Болобу ошентип жеткирип койсо? Жеңилирээк ритмге салып. Албетте, сөзсүз түрдө болот. Сөзсүз түрдө болот. Анан менимче ушул тил маселеси дагы бизде ошо жаштардын арасында бир ушуну бир популяция кылыш керек деп ойлойм да, мындай мода кылыш керек да. Сөз баккан адамдар аз. Ошого байланыштуу дагы сөз жазып атканда дагы уже акыркы күндөр ойлонуп калдык да. Мындай терең маанидеги сөз жазсаң түшүнбөйт да. Анан
жеңил Жеңилди, сөзсүз бат жаш жетип керек болуп калат да. Мен сени жактырам. Тиги бул сыяктуу болгон. Анан кийин өтө мындай арбас болсочу, арбас деген сөздү түшүнбөгөн жаштар көп болуш керек. Ооба. Арбас деген эмне деп? Ооба. Анан ошо баягы өзүңдүн угармандарыңа ылайыктап жазып калат экенсиң да. Бирок менче маданият элди ээрчибей, элди маданият ээрчитиш керек деп ойлойм. Бул биздин жоопкерчилик болуш керек. Жакшы. Омар өзү айтып өткөндөй эле, азыр доор ошондой, коом азыр ошондой болуп жатат, бирок бул коомдагы бул доордо өтөт. Менин оюмча эң таланттуу ишкобоздор илгери отуруп баягы таланттуулары калат болушу керек. Чыныгы сапаттуулары. Бул убакыттагы азыркы жөнөкөй арзан ырлар хит болгону менен алар бат эле унутулуп калып атат. Менин оюмча баягы чыныгы таланттуулар баары бир жоголбойт деген ойдобуз, Ошондуктан жанагы Кыргызстаным сыяктуу салмактуу элдин жүрөгүндө кала турган ырларды жакшыңызды каалайбыз. Чоң рахмат.